Акыркы күндөрү коомубузда ар кандай окуялар болуп, өзгөчө соодагерлер, бизнесмендер, базарда иштегендер доллар көтөрүлгөн сайын, доллар ойногон сайын ыйманы кошо ойногондор бар. Эй, пайгамбардын үммөтү, Аллахнын барлыгына бирлигине ыйман келтирген пенде, Ар-Разак ху Аллах, рызкы берүүчү ал Аллах, доллар эмес. Бүгүн доллар ойносо ыйманы кошо ойногондор бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ат-таҗиру садик ма'ал анбия, чынчыл соодагер пайгамбарлар менен бирге дейт. Чынчыл соодагер пайгамбарлар менен бирге дейт. Бирок тилекке каршы аласа бересе де башкада бүгүн долларга шылтап мамилени үзгөндөр бар. Динди жыйыштырып четке коюп койгондор бар. Тилекке каршы бул биздин уткурганыбыз. Бул биздин Кудайдан алыстыгыбыз. Кээде бардык эле нерсени долларга шылтап коюп, мына ушундай бир эл кыйналып турган учурда, адамдарда кээ бир нерсе дефицит болгон учурда, тартыш болгон учурда, ошол мүмкүнчүлүктөн пайдалангандар, ал жол менен силер ийгиликке жетем, берекелүү болом, ал жол менен акча таап, баламды үйлөйм, кызым турмушка узатам, кенен үй салып жыргап жашайм деп ойлобо. Карапайым элдин үстүнөн акча жасагандар, карапайым элди күйдүргөндөр, мына ушундай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ар кандай ары бери калчагандар, ойлонгула, өзгөргүлө, бул Рамазан сен каалагандай соода кылышың үчүн эмес, лааллакум таттакун, Кудайдан коркуп, шарият көрсөткөн чектен чыкпашың үчүн фарз кылынган. Анна ражулан жаа иля Расул саллаллаху алейхи ва саллям, күндөрдүн биринде бир киши пайгамбарга келди дагы, факал, я Расулаллах, айюн нас ахаббу илаллах, Аллах Таалага эң сүйкүмдүү адам ким деди. Араңыздарда ким Кудайга эң сүйкүмдүү экенин билгиңиздер келеби? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, ахаббун нас илаллах анфаухум линнас. Аллах Таалага эң сүйкүмдүү адам анфаухум линнас, адамдарга пайдалуу болгону дейт. Аллах Таалага эң сүйкүмдүүңүздөр ким экенсиздер? Кошунаңа, башкаңа пайдаң тийип аткан болсо. Базарда, башкада, бүгүнгүдөй кыйынчылыкта бааны бирдей туруктуу сактап аткан болсоң. Ар күнү ар башка сена, ар башка ба, ар башка валюта. Аллах Таала ахаббун нас илаллах, Аллах Таалага эң сүйкүмдүү адам анфаухум линнас, адамдарга пайдалуусу. Ва ахаббул амали илаллах, Аллахка эң сүйгөн амал, жаккан амал сурурун tudkhiluhu ala muslim, мусулмандын жүрөгүнө кубаныч тартуулоо. Ау такшифан хукурбатан, же мусулмандын бир кайгысын кетирип коюу. Ау тактан худайнан, же бир мусулмандын карзын төлөп коюу, Кудайга эң жаккан амалдардан экен. Ау татрудан хужуан, же кээде ошол мусулманды ачкалыгын тойдуруп коюу дагы Аллахка сүйгөн амалдардан экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис уламдысында, "Вали ан амши ма ахин фи хажатин", мен үчүн бир мусулман, бир тууганымдын, кошунамдын, тууганымдын, досумдун муктаждыгында жүргөн бир мусулман, бир тууганымдын муктаждыгын бүтүрөм деп, ошого жардам берем деп, ошону менен жүргөн, ахаббу иляя мин ан а'такифа фи хазал масжид, яни масжидул Мадинати шахран. Бир тууганымдын арыгын чагышып койгон, жерин казышып койгон, уюн айдашып койгон, жылкысын байлап койгон. Бүгүн бардыгы стройка башка менен элек, эгер бош болсоң бир кирпич ташашып койгон, кээ бир муктаждыгын бир тууганымдын бир аз жумушуна жардам берип койгон менин мечитимде. Пайгамбар айтат, Мадинадагы манабул менин мечитимде бир ай чыкпастан, күндүзү орозо кармап, түнү менен тахажжуд окуп, таравих окуп, этикафка отургандан жакшы дейт. Бүгүн кээде көтөрүшүп кой, түртүшүп кой десе, орозомун мен деп кирип кайра жатып аласың. Ал сени кечке орозо тутканыңа караганда, бир ай орозо тутканыңа караганда, чыгып бирөөгө бир аз жүрбөй калган машинасын түртүшүп койгонуң, кирпичин ташашып койгонуң, арыгын казышып койгонуң пайдалуураак. Садикул амин ва ма янтику анил хава ин хуа илля вахюн юха. Аллахнын вахиси менен сүйлөгөн чынчыл пайгамбар айтат, мен үчүн бир мусулмандын проблемасын чечип койгон, бир мусулманга тамак тартуулап койгон, бир мусулмандын кичине жумушуна жардам берип койгон, менин Мадинадагы мечитимде бир ай орозо кармап, этикафта олтуруп, ибадат кылгандан жакшыраак дейт.
Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Мәдинадағы мешітінде намаз оқыған. Пайғамбардың мешітінде 1 рекет оқысаң, моғол жердегі 1000 рекеттен артық. Пайғамбардың мешітінде 1 ай ибадат қылсаң, моғол жердегі 1000 айдан артық. Ошол артық болған ибадатты Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ошол ибадат қылғанға қарағанда bir musulmanның қошынамның bir жұмышын қылышып қойған мен үшін жақсырақ дейді. Үммәті Мұхаммад, ей пайғамбардың үмметі, алсыз үммет, ақылсыз үммет, нәпсіне құл болған үммет. Бардығымыз мақсатымыз бүгін үйренген терминдеріміз мәшалла, иншалла, астағфирулла, түшінгені де, түшінбеген де ушын сіле өзі мұсылман қылып көрсетеді. Ей мұсылманмын деп көкірегін қаққандар. Жаратқан Аллах Тағала ибадатқа, намазға, оразаға қандай чақырса, бiri-biribizдің көй-көйімізді шешкенге, проблеманы шешкенге андан көбірек чақырады.